Салам достор, сиздер менен кайра эле биз iAssistant программасы менен таанышканды улантабыз. Бүгүн сиздер менен тааныша турган бөлүк Мой магазин деген бөлүк. Программаны жаңы баштап жатканда программисттер менен чогулуп, программаны талкуулап баштаганда негизги главный программист мага мынтип сурады да, сизге кандай программа керек дегенде мен кайра эле MP-Stats'ты ачып, мага мондай программа керек деп айттым. Программист деген аябай сонун бир суроо сурады магачы. Мынтип айтып атат да, эгерде биз MP-Stats'ты копия кыла турган болсок, бул жөн гана бир продукттун копиясы болуп калат. Сиздин эч кандай бир уникалдуулугуңуз болбойт. Ошондуктан Wildberries'те сатуучу катары мен ошол учурда бир 1,5-2 жылдан бери сатуучу болуп иштеп жүргөн болчумун. Сатуучу катары сизде кандай проблемалар, кандай мүшкүлдөр түйшүлтөт, ошолорду сиз бизге айтып кете бересиз, а биз буларды деген программа кылып, код кылып жазып кете беребиз. Жыйынтыгында бизде уникалдуу бир программа чыгат деген сунуш айтты. Бул сунуш мага да аябай жакты дагы. Жыйынтыгында биздин MP-Stats'ка окшош өзгөчөлүктөр бар, ошол эле убакта өзүбүзгө гана тиешелүү уникалдуу жактарыбыз болгон бир программа чыкты. Мен өзүм ойлонуп көрүп, мен бир Wildberries'те сатуучу катары мага эмнелер керек деп бир канча күн ойлонуп болгондум. Андан кийин программисттерге айтып баштадым, мага мол өзгөчөлүктөр керек, ушуларды мага жасап бергиле деп. Ошолордун бирөөсү как раз достор Мой магазин деген бөлүк болчу. Бул не? Программисттерге мен мынтип түшүндүрдүм. Мен эртең менен жумушка келгенде Wildberries'теги соодамды баштагандан мурун мага бир брифинг керек. Мага деген магазиним тууралуу кыска, нуска, так маалыматтар керек. Болгондо дагы бул маалыматтар Wildberries'те иштегендер билет, Wildberries'тин личный кабинетин аябай каша болуп берилет. Мисалы, оборачивай эместе карайын десең, же болбосо азыркы күндө менин канча суммага, канча рубльдик товарым бар экен десең, же менин процент выкупаемостьтим канча экен дей турган болсоң, муну дегенде дааңкыйган бир Excel документти берет. Бул чындыгында аябай неудобство жаратат, бул аябай ыңгайсыздык жаратат. Ошондуктан деген мага эң маанилүү болгон маалыматтарды көзүм көргөндө сразу түшүнө тургандай кылып чыгарып бере турган бир интерфейс керек дегенимде, ушул Мой магазин деген бөлүк пайда болду. Бул эмне достор? Караңыздар, Мой магазин деген негизги бет. Эртең менен келдим, магазинди ачтым, то есть менин программамды ачтым. Программаны ачкандан кийин моундай бир интерфейс чыкты. Жогору жакта брендтер бар. Эгерде бир ИПнын астында бир канча бренд бар болсо, кааласаңыздар специально бир канча брендти тандасаңыздар болот, же болбосо все деп туруп бардык брендтерди тандасаңыздар болот. А бул жерде болсо бир жумадан баштап бир жылга чейинки убакытты тандасаңыздар болот. Ылдыйда эмне бар достор? Биринчиден, мен эртең менен магазинде эмнени көргүм келет? Менин магазинимде ушул күнү канча сомдук же канча рубльдик товар бар. Мисалы 2,900,000 товар бар экен. Бүгүнкү күндө менин магазинимде канча штук товар бар? 1689 товар бар экен. Wildberries'те иштегендер билет, 3-чү пункт аябай маанилүү, процент выкупаемости. Азыркы күндө тандалган период ичинде, убакыт ичинде менин товарларымдын процент выкупаемости канча? Бул жерде эмне деп турат? 63%. Процент выкупаемости кыскача айтыш керек болсо, менин товарымды 10 адам заказ берген болсо, бул 10 адамдын 7-өсү товарды алып калып, 3-өсү отказ берген болсо, демек процент выкупаемости 70% деген сөз. Башкача айтканда, процент выкупаемости канчалык жогору болсо, ошончолук менин товарларым кардарларга жагып жатат деген сөз. Демек, бул жер эгерде ылдый карап жөнөгөн болсо, анда менин ойлонушум керек болгон биринчи нерселердин бирөөсү, менин процент выкупаемостьтим эмнеге түшүп баратат, кайсы товарларымдын улам түшүп баратат, аны тактап ошого жараша тийиштүү чараларды көрүш керек болот. Ал эми бул жерде доход деген бөлүм бар достор. Белгиленген убакытта мен канча доход таптым, YouTube'дан канча пайда, YouTube'дан дедим, кечиресиздер, Wildberries'тен канча пайда таптым деген көрсөткүчтү бул жерден көрсөңүздөр болот. Мындайча айтканда, бул эң маанилүү брифинг. Бирок пайдалуу маалыматтар бул менен эле чектелип калбайт. Ылдыйда дагы бир канча эң маанилүү деген графиктер менен көрсөткүчтөр бар. Булардын бирөөсү эмне достор? Общая сумма продаж. Тагыраагы бул жерде деген оборот. Көрсөтүлгөн убакытта менин канча оборотум болду деген сөз. Түшүндүрүү бир аз дагы айтып жаткан сөздөрүм бир аз да түшүнүктүү болуш үчүн сразу эле ылдыйга түшөлү. А бул жер деген общий доход. Бул жер оборот, бул жер доход. Башкача айтканда 653,137 рубль бул деген жалпы доход болсо, Wildberries өзүнүн комиссиясыны, логистикасыны, хранениесini жана кошумча чыгачыларын бардыгын алып калгандан кийин мага канча акча которду деген данный бул жерде бар.
Эгерде ушул эле данныйларды сиздер белгилүү период үчүн Wildberries'in личный кабинетинен көрөм десеңиздер, бериле дегенде жарым саат, 1 саат убактыңыздар кетет. Ал сиздер биздин программанын концепциясын беребиз ушул. Ассистент деген ассистент боло турган болсо, эгер бул жумуштардын бардыгын сиздерге аткарып бере турган бир адам ала турган болсоңуздар, бул адам балким 70 миң, 80 миң рубльга иштейт. $1000, $1,500 тегерегинде зарплатага иштеш керек. И то мончолук так, мончолук оперативно сиздерге данныйларды көрсөтүп бере албайт. Бул деген программа компьютер болгон үчүн бат-баттан эсептеп бере берет. Ошонусу жакшы. Оборот мончо болду. Wildberries өзүнүн ала тургандарын кармап калгандан кийин бул жерде эмне болду? Доход калды. Мол жогору жактагы обороттун сол жагын карасаңыздар, топ-5 товаров по продажам деген жер бар. Башкача айтканда, сиздердин эң көп оборот кылып жаткан 5 товарыңыздар бул жерде бар. Мунун деген оң жагын карай турган болсок, топ-5 по количеству продаж дегенде штук боюнча эсептегенде эң көп сатып жаткан 5 товар бул жерде бар. Бул эки товардын ылдый жагын карай турган болсоңуздар, подробный деген жери бар. Айталы ошол эле эң көп оборот кылып жаткан 5 товардын подробный деген жерине баса турган болсок, достор, бул жерден деген бизге саналуу секундтардын ичинде, 1 мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде, балким 15 секунд, балким 20 секундтун ичинде бизге деген эң көп оборот кылган товарлардан эң аз оборот кылып жаткан товарларга чейин биздин магазиндин ичиндеги товарларды чыгарып берет. Ушул эле логика менен караганда, биздин могул жердеги подробный деген кнопкалар басканда баары ушуну чыгарып берет. Мисалы, бул жерде деген эң көп сатылып жаткан товарлардан баштап эң аз сатылып жаткан товарларга чейинки тизмени чыгарып берет. Ылдый жакка түшө турган болсок, достор, бул жерде доход бар. Доходдун сол жагында деген топ-5 товаров по сумме дохода дегени бизге эң көп доход алып келип жаткан 5 товар бул жерде бар. Көңүл бура турган бир момент бул жерде бар, достор. Кээде бир товар аябай көп оборот кылышы мүмкүн, бирок доход азыраак болушу мүмкүн. Мисалы, хранениеге көп жеп жаткан болушу мүмкүн, логистикага көп жеп жаткан болушу мүмкүн, же бул товардын комиссиясы көп, баасы арзаныраак болгон үчүн бизге келе турган акчанын негизги бөлүгүнү Wildberries алып калып туруп, бизге акча түшкөндө азыраак түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде көп оборот болсо, бул жерде көп доход. Бул деген сөз, достор, биздин негизги наныбыз могул жерде болуп атат деген сөз. Бул жерде бизге эң көп акча алып келген 5 товар. Жанакы эле логика менен подробныйны баса турган болсок, эң көп доход алып келген товарлардан эң аз доход алып келген товарларга чейин бул жерде бизге көрсөтүп берет. Муну түшүндүгөнсүздөр, достор. Бул оң жактагы графиктагы аябай маанилүү график. Бул жерде топ-5 товаров по возвратам дегенде эң көп возврат болуп жаткан 5 товар. Башкача айтканда, эң көп кардараларга жакпай аткан, кандайдыр бир себептерден улам эң көп возврат болуп жаткан товарлар. Же бул товарлардан арылышыбыз керек, бул товарларды сатпай коюшубуз керек, же болбосо бул товарлардын могул ансыз деле, достор, могул пирогтордун ар биринин үстүнө бассаңыздар, кайсы товар экенин да бул жака чыгарып берет. Бул товар, кайсы товар, складда канча штук калыптыр, кайсы складдарда канча бар экен, детально да көрсөңүздөр болот. Эмнеси болгондо да, достор, бул 5 товарды анализдеп карап, не себептен бул товарлар көп возврат болуп атат, мага байланыштуу бир себеппи, же товар чындыгын өзү быракпы иш кылып, буларды көрүшүңүздөр керек да, тийиштүү чараларды алышыңыздар керек. Анткени бул жакты жей берет деген сөз. Бул жактан арылыш керек, бул жакка фокус жасап туруп, бул жакты дагы көбүрөөк сатканы аракет кылыш керек деген сөз. Ылдыйда болсо эмне бар, достор? Заказали, выкупилинин соотношениясы бар. Фиолетовый болгондор заказали, мол 21 ноябрдан 20 декабрга чейин бир айлык периоддун ичинде заказали кандай график менен өстү, выкупили кандай график менен өстү деген мындай наглядный бир көрсөткүчү бар. Мунун дагы эми ар ким өзүнүн жагдайына жараша, өзүнүн фантазиясына жараша муну ар кандай форматта колдонсо болот. Булардын бирөөсү эмне, достор? Булардын бирөөсү айталы могул датада сиздер бирөөгө реклама бердиңиздер, же болбосо Wildberries'in ичиндеги внутренний рекламаны запускать еттиңиздер. Бул күндөн кийин бир кийинки күндөрдө жок дегенде заказали деген график өскөн жокпу. Эгерде бир влогерге реклама бердиңиздер,
кийинки бир жуманын ичинде бул заказали деген жер өскөн эмес болсо, демек ал влогерге реклама бергендин бир пайдасы жок деген нерсе. Заказали вы купили деген фильтрди баса турган болсоңуздар, бул жерде дагы оборот жана доход деген жер, муну баса турган болсоңуздар, ошол эле графика, бирок немелер фиолетовый болгону обороту, а сары болгон доход. Кайсыл жерде менде доход көбөйүп атат, кайсыл жерде доход азайып атат, алардын бардыгын бул жерден көрсөңүздөр болот деген сөз. Достор, бул менин жеке пикиримде неменин бир Wildberries'те иштеп жаткан ишкердин эртең менен жалпы жонунан көргүсү керек болгон, көрүшү керек болгон жана ушул данныйларга таянып бир күнүн ичинде өзүнүн Wildberries'теги продажалары үчүн эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек дегенди эске ала турган эң негизги көрсөткүчтөр деп айтар элем. Кудайым бурса, кийинки видеолордон башка могул карточка, список, аналитика деген сыяктуу данныйларды көрөбүз. Бүгүн ушуну менен токтотобуз достор. Эгерде бир мурунку регистрация боюнча видеону көрө элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Видео боюнча, программа боюнча пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар бар болсо, аларды дагы сөзсүз түрдө комментарий бөлүмүнө жазыңыздар достор. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергени жана сиздер менен пикир алып берип, пикир бөлүшкөнгө дайыма даярмын. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.